Assalamu alaikum туғандар. Баткен обласының Қадамжай шаарынын маданият үйүндө ушул зомбулукту алдын алуу иш чарасы өтүп жатат. Туғандар өтө кызык болду. Бул жерде окуучулар ушул жашоодогу тасмаларды көрсөттү. Кыска өтө сонун. Ушунун алдын алуу, жеткирүү, элибизде тынчтык болсун, жергебизде тынчтык болсун. Ушул элдер катышып, азыр буюрса бүттү. Гүлшан эже, бүгүнкү форум кандай өттү эжеке? Өтө актуалдуу маселе боюнча болду. Үй-бүлө, зомбулуксуз үй-бүлө, зомбулуксуз коом деген. Бул жерде болсо биздин Өлүмбөрдөгү 60 компаниябыз бар. 1-октябрдан 10-декабрга чейин стартталды. Мына жерде карасаңыздар, үй-бүлөдө алгач кыз узатуу болот, үй-бүлө курулат, бактылуулук башталат. Мына бул жерде биз бактылуулукту чагылдырганбыз. Мынакей келин кызмат кылып атат, бешикке бөлүндү, баланын УЗИден көргөн сүрөтүн көрүп кубанып атышат. Ушундай бактылуу үй-бүлөлөрдөн келип дагы эле анан маселе азыркы күндө актуалдуу болуп жаткан үй-бүлөлүк зомбулук келип чыгып атат да. Ушул эмне себептен келип чыгып атат деген суроо баардыгыбызды ойлондурат. Ушунун түйүнүн чечкенге баарыбыз аракет кылып атабыз. Ошонун себептерин аныктап атабыз да. Бул жакта биз чагылдырганга аракет кылдык. Карасаңыздар, үй-бүлөдөгү зомбулук бул балдардын келечегин балта чаап коюп атат да. Себеби үй-бүлөдө ата-эне үлгү болсо, бала дагы ошондой үлгү алат экен дагы, бала тарбияланат экен да. Биз ошондой үлгү болуш үчүн ар бир ата-эне өзүбүз түшүнүп, өзүбүз туура кадамдарды ташташыбыз керек да. Мына жерде көрсөңүздөр болот, коомдогу чагылдырылган биздин ошо үй-бүлөлүк зомбулуктан келип чыккан трагедияларды көрсөткөнбүз. Мына жерде рекетчиликти дагы чагылдырдык. Ал дагы ошол үй-бүлөдөгү атанын, эненин көрсөткөн үлгүсүнөн улам балдар ошо рекетчиликке барышат депчи. Мынакей бул жерде бүт баардыгы чагылдырылган зордук зомбулук, ошол зордук зомбулуктун капасына балдар калып атышат да. Мынакей бул жерде көрсөңүздөр бир өзүнчө бир искусство менен үйдөгү зордук зомбулуктан өтүп кетип, мынакей үйдө кандай эмелер болот. Мындай уруш жанжал деп коебуз, чыр чатак деп коебуз. Мына ошондойлор келип чыгып, акыры мындай өлүм менен аяктап атканы бул аябай өкүнүчтүү. Биз ошону менен күрөшөлү, чогуу баардыгын чакырып кетет элем. Үй-бүлөлүк зомбулукту жоёлу, түшүнүү менен баарыбызга түшүнүү менен аракет жасасак, албетте күрөшүү болот. Аллахым разы болсын эжеке. Аллахым өзү колдосун. Рахмат чоң. Дагы бат-баттан уюштуруп туруңуздар ушундай жакшы иштерди. Зомбулуксуз үй-бүлө, зомбулуксуз коом дейт тугандар. Ушундай зомбулуктун алдын алуу, ушундай иш-чараларды көпкө өткөрүп, ата-эне арасында, уул кыздар арасында, мектептерде, айыл жерлерде ушундайларды өткөрүп турсак. Ушундай тугандар, жергебизде тынчтык болсун, зордук зомбулук жок болсун, жараткан Аллахым өзү колдосун тугандар. Ассаламу алейкум.